Арбаңыздар, урматтуу кыргыз элим, урматтуу замандаштар, саламатсыздарбы? Өзүңүздөр көрүп тургандай, бүгүн бизде Америкадагы Нью-Йорк шаарындагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Рыскул Мурза бизде бүгүн Кырк кыялымдагы Америка аттуу программабызда мейманда. Рыскул Мурза, кош келипсиз. Саламатсызбы? Урматтуу достор, бүгүн бизде биздин баарлашыбыз кыялымдагы Америка берүүсүндөгү баарлашыбыз бул. Өзүңүздөр билгендей, ушул кыргыздар азыркы убакта Америкага көптөгөн мекендештерибиз келип жатат. Ошолор жөнүндө болмокчу. Ошо менен бирге кыргыздын салтын, кыргыздын наркын, үрп адатын кандай жайылтуулар иштери жүрүп жатат, ошол жөнүндө болмокчу. Анда эмесе алгач суроону баштасак, Рыскул байке. Айта кетсеңиз, Америкага биринчи алгач жолу келгениңизде кайсыл жылдары ушундай бир ойлонуп, Америкага барсам деген өзүңүздө ой пайда болду? Ошондон баштап айтып берсеңиз. Эң биринчи дагы бир жолу, урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Кутматтарыңыздар менен. Мен абдан кубанычтамын бүгүн Замиринин ушинтип маектешүүгө чакырганына, өзүнүн убактысын бөлүп. Алыс жакта жүрөбүз мекенден. Мен келгеним Америкага 2010 жылы август айында келдим Кыргызстандан. Баягы алыс жакка келип эмгектенели, үй бүлөлүк шартыбызды оңдойлу, аз да болсо бала чаканы экономикалык жактан кичине тургузалы деген ниет менен келип калдык. Ошо 2010 жылдан бери Америкада эмгектенип иштеп жүрөбүз. Мекенден алыс жакта, анан аз да болсо кыргыздардын башын бириктирели, ынтымакка чакыралы деп алыс жакта эл үчүн дагы аз маз салымыбызды кошуп жүрөбүз. Абдан жакшы. Айта кетсеңиз, акыркы убактарда ушул мекендештерибиздин келген Америкага ушундай саны абдан кескин өзгөрдү. Анан ошол мекендештерибиздин азыр Нью-Йоркто канча кыргыз примерно жашайт деп ойлойсуз? Нью-Йорк штатында болжол менен 15 миңден 20 миңге чейин кыргыз бар. Өзү так официалдуу сандар жок. Анан болжол менен ошондой кылып жүрөбүз. Анткени биз элди жанагыдай чоң майрамдарда, чоң мааракелерде чогултуп жүрөбүз. Анан Нью-Йорк штаты Америкада өзүңүздөр билесиздер, эң чоң штаттардын бири. Нью-Йорк бул дүйнөнүн борбору деп эсептелет. Ал жерде ООНдун кеңсеси жайгашкан, жанагы чоң компаниялардын, Google'дун, Microsoft'тун офистери ошол Нью-Йорктун шаарында жайгашкан, Манхэттен дегенде. Анан Нью-Йорк абдан чоң штат. Америка боюнча биринчи орундагы эң чоң штат Нью-Йорк, элинин саны боюнча. Ошол жерде биздин кыргыздын диаспорасын ачканбыз. Ал диаспоранын аты Union KG Нью-Йорк деп аталат. Диаспоранын эң башында биз уюштуруу жамааты бар, оргкомитет деп коебуз го орусча. Ал жерде 30 киши, жарымы биздин айымдар, эжелер, карындаштар бар. Абдан үзүлүү эмгек көргөзүп, жардам көргөзүп жүрүшкөн. Андан кийин жигиттерибиз бар, досторубуз бар. Ошол 30 киши Нью-Йорктун диаспорасынын элдердин ынтымагын бириктирели, элдерди алыс жакта жүгүн тарталы деп, ушу патриот жигиттер, карындаштар болуп, элдин жүгүн мойнубузга алганбыз. Диаспоранын аты Union KG Нью-Йорк деп аталат. Официалдуу Америка өлкөсүнүн каттоосунан өткөнбүз. Организациянын баардык кагаз жагынан дагы, баардык мыйзам жагынан да такталган документтери баардык жолго коюлган. Абдан жакшы экен. Нью-Йорк жөнүндө өзүңүздөр уккандай, урматтуу мекендештер. Азыр айтсаңыз, кыргыздын эми бир кыргыз улут болгондон кийин биз Кыргыз Республикасынын, кыргыз элинин ушундай бир наркы, салты, ошолор жөнүндө кандай ушу дүйнөгө таанытуу боюнча иш-чаралар жүрүп жатат? Ошолор жөнүндө дагы бир эки ооз сөз айта кетсеңиз. Замир, суроом абдан орундуу. Алыс жакта жүргөндө мекендин баркын абдан сезет экенбиз. Биздин бир эле мамлекетибиз бар, биздин ата бабадан калган наркыбыз бар, тилибиз бар, динибиз бар. Ошону биз алыс жакта жоготпойлу, келечек муунга татыктуу өткөрүп берели.
алыс мекенден алыс жакта жүрсөк дагы ошол кыргыздын дилин нарыктарын баалай жүрөлү деп иш алып баруунун үстүндөбүз. Ага азыраак мисал келтире кетсем, мындан 2 жыл мурун Агая штатында Ордо Федерациясын түздүк. Ордо Федерациясынын башында Касымжан Шабданбеков деген жигитибиз турат, президент болуп. Агаянын эли штатында толук колдоду. Ага бардык ушу Америкадагы штаттагы кыргыздардын диаспоралык биригип, баары бир муштумдай болуп, бардык өздөрүнүн ойлорун, салымдарын кошушуп, ушу Ордо Федерациясы түзүлгөн. Ордо бул кыргыздын ата бабадан калган нарыктуу оюндарынын бири экен, салттуу оюн. Ошо Ордо Федерациясына мени бардык штаттын өкүлдөрү биригишип, байкоочу кеңештин төрагасы шайлады. Жакшы, биринчи чемпионаты ачылышы ошо Агаянын Синсиннати шаарында болгон, экинчи чемпионаты Чикагонун комьюнити центри уюштуруп, Умар мырза башында турган. Ушул жерде өттү, былтыр өзүм күбө болдум. Эмки май айында ушул жылдын Нью-Йорк шаарында ошо Ордо Федерациясынын 3-чү чемпионатын өткөрөлү деп турабыз. Ал жерде дагы бардык штаттардын өкүлдөрү келет. Ордону даңазалап, биздин максат ушу кыргыздын улуттук оюнун келерки муунга, жаштарга үйрөтүп, кыргыздын ушундай салт санаасы бар деп. Ордо менен кошо кыргыздын көптөгөн улуттук оюндары бар. Жана тогуз коргол деген бар, кыргыз күрөшү бар. Кыргыздын салттуу оюндарын ошо келечек муундарга терең жайылтып, ошолор бизден кийинки жаштар дагы үйрөнүп, ушу ата бабанын салттуу оюндарын унутпасын, алып кетишсин деген максатыбыз. Андан кийин элдин баарын ошо штаттар келип, элдин ынтымагын бекемдөө, алыс жакта биримдигин чыңдоо болуп биздин максатыбыз ошол, эң негизги. Абдан сонун. Айта кетсеңиз, Ордо деп калдыңыз. Бул Ордону ушул жакта жүргөн ушул американецтер дагы ушундай бир-эки американецтер кызыккандар болду, көрүшүп, например, бир сөз менен айтканда, баягы бир жолдо өтүп кеткен адам деле көрүп, бул эмне деп кызыгып сурашкандар, ушундай учурлар болгонбу? Ошол Синсиннатиде биринчи чемпионат болгон Ордонун. Ошол жердеги жердин жашоочулары баягы кызыккандар болду. Американецтерге бул эмне деген оюн, мунун максаты кандай, бул оюндун кандай кызыктуу жактары бар деп жанагы кыргыздын томпоюн алып атып көргөндөр болду. Кызыккандар. Чикагода да ошондой көрүнүштү байкадым. Чикагодагы өзүң көрүп, Ордонун экинчи чемпионаты түрк туугандардын жанагы мектебинин площадкасы, стадиондо болбодубу? Ошол жерде түрк туугандардын кызыгуусун көрдүм. Кыргыздын ушундай оюну да бар турбайбы, салттуу оюну деп. Кызыккандар бар. Негизи көргөндөр кызыгат экен, адам болгондой. Анан биз алыс жакта эми кыргызды даңктап, мактай турган жакшы жагыбызды көбүрөөк көргөзүш керек экен. Мекенден сырт жакта болгондо үйүңөн уже 2 карыш алыс чыксаң деле кыргыздын жакшы жагын, жакшы салттарын, жакшы нарыктарын даңазалап, жакшы жагын көргөзүш ар бир кыргыздын атуулунун милдети го. Эң туура айтасыз. Анан мекенден алыс жакта жүргөндө өзгөчө. Азыр эми океандын ар жагы Америкада жүрөбүз. Бул жакта бир кыргыз жаман иш көргөзүп койсо, бир кыргыз жаман жагын көргөзүп койсо, ошол сөз бүт кыргыздарга тиет экен да. Бүт кыргыздар ушундай деген ойдо калышат адамдар. Жакшы жагын көргөзсөң, Замир, бир кыргыз жакшы жагын, жакшы сапаттарды көргөзсө, элдер кыргыздар, кыргыз деген улут ушундай улут экен, ушундай жакшы жактары бар экен деп ошол жагына баа берет экен. Ошон үчүн мен дайыма мекендештерге айтып келем. Алыс жактабыз, ар бирибиз ушу кыргыздын намысы, салты, наркы үчүн жоопкербиз. Болушунча кыргыздын жакшы жагын даңазалап, жакшы жагыбыздан таанылалы деп өзүбүздүн мекендештерге ар дайым айтып келем. Абдан сонун, урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр көргөндөй, ар бир кыргыз ушундай бир өзүнүн жакшы характерлерин көргөзгөн болсо,
Биз ойлойбуз бул кыргыздын сыймыгы деп. Сиз абдан сонун ушундай жакшы сөздөрдү айттыңыз. Анан дагы азыркы мекендештерге, өзүңүз билгендей мекендештер көп. Ушундай бир жумуш жагынан кандайдыр бир элдерди жумуш менен камсыз кылуу боюнча бир мүмкүнчүлүктөр барбы? Же ал жөнүндө ар ким каалаганда каерде иштесе ошондой иштеп жатышабы ошол жөнүндө? Мүмкүнчүлүктөр замир бар. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Ушул алыскы мекенден алыс Америкага келип дагы кыргыздын аттуу баштуу жигиттери чыгып атат. Өзүң көрүп кыргыз жигиттер алды 300-400 тракка чейин тракой компанияларды ачып, элдерге жумуш берип, өзүбүздүн мекендештерди иштетип, жакшы тапкандарын бүт биздин мамлекетке инвестиция кылып, ошол эле Кыргызстандан үйлөрдү алышып, ошол эле туугандарын багышып, ошол эле айылдаштарына, жердештерине жардамын тийгизип жүргөн жигиттер абдан көп. Чакан бизнестерди ачып аткан жигиттер көп. Ушул эле Чикагода өзүң көп болуп жүрөсүң. Ресторандарды ачып атышат, дүкөндөрдү ачып атышат, магазиндерди. Жада калса жанагы кыргыздын кызыбыз өзүбүздүн медициналык офисти да ачыптыр. Элдерге ушундай медициналык жактан колдоо көргөзүш үчүн. Мекендештер урчубуз кур эмес экен кыргыз калкы. Алыс жакта дагы кыргыз калкын жакшы жагынан таанытып, жакшы иштерди алып барып аткан жигиттерибиз көп. Алардын бири мына өзүң көрүп атасың бул жерде. United Snacks деген компания. Башында Марат Батталов деген инвестор турат. Баягы бул инвестор көп жакшы иштерди алып барып жүрөт. Мындан 2 жыл мурун Нью-Йорк штатында Америка ынтымак кубогу деп спартакиада өткөрөбүз. Жылына бир жолу эгемендүүлүк күнүнө карата. Ошол спартакиадада Нью-Йорк штатын кезеги эле бизге эң чоң колдоо көргөзүп, спартакиаданын генеральный спонсору болуп, ушул компания бизди колдоду. Башында Марат жигитибиз турат. Биз абдан ыраазы болдук. Бул жигит дагы кыргыз үчүн күйгөн, кыргыз үчүн абдан ичкен ашын жерге койгон жигиттердин бири. Ушундай жигиттер менен биз дайыма сыймыктанабыз. Жумуш жагынан ошол биздин кыргыз жигиттер, кыздарыбыз көп жумуш орундар түзүп, өзүбүздүн жигиттерге өзүбүз жумуш орун берип, жакшы иш алып барып атабыз. Андан сырткары эми Америка чоң мамлекет экен. Келген жаштар, кийинки келген, былтыр мурдагы жыл абдан көп жаштар келди. Алар колунан келгендери бизнес ачып атат. Көп америкалык компаниялар иштеп атат. Анан биздин кыргыздын жигиттери, кыздары дагы Америкада билимдүү, илимдүү жигиттер, кыздарыбыз дагы жакшы. Алды тетик Google'га чейин иштеп, Microsoft компанияга чейин иштеп аткан жигиттер, кыздар бар. Американын чоң компаниялары иштеп аткан. Менин эле өзүмдүн уулум Amazon деген компанияда 2000 кишини башкарып, менеджер болуп иштеп жүрөт. Биз ошо жаштарыбыз, келечегибиз менен сыймыктанабыз. Кыргыздын келечеги ошо биздин жаштар өсүп келатат. Мен ойлойм ошо кыргыздын келечеги кең, буюрса алдыда жакшы ийгиликтерге жетебиз го деп, ушундай жаштар менен. Абдан сонун. Маегибиз абдан кызыл жүрүп жатат. Мен ойлойм, бул биздин эң бир ушундай бир жакшы маектердин бири болгон деп эсептейбиз. Өзүңүз айта кетсеңиз, Америкага биринчи жолу келгенде англисче тили бар белесизби? Англисче тили аз-маз эле бар эле. Азыр эми анан Замир баягы башка түшсө байтал жорго деп коет экенсиң. Башына келгенде 2 жылча стройкада иштедик, аркы берки майда чүйдө иштерди кылып жүрдүк. Анан акырындан өзү кыргызда макал бар го. Кай жердин кудугунан суу ичсең, ошол жерге түкүрбө деп. Ошол Америкадан ушул окатыбыз өтүп атат, ушул жактын жакшы жактарын көрүп атабыз. Ушул жактан эмгектенип үзүрүн көрүп атабыз. Анан ушул жактын тилин, дилин, анан эң биринчи алдыда мыйзамын сактап жүрөбүз. Тилин да үйрөндүк, мыйзамдарын да үйрөндүк. Кайсыл жерде болсо ошол жердин элдин барктап, салтын
наркын баалай билишибиз керек экен. Ошол тилди үйрөндүк, Кудай кааласа. Жакшы. Жакшы. Абдан сонун. Урматтуу замандаштар, өзүңүздөр көрүп тургандай, Америкага келип тилди дагы мындай үйрөнсө болот экен. Ошондуктан сиздерге дагы совет айтып кетмекчибиз. Тилди сиздер азыркыдан үйрөнүңүздөр. Рыскул мырза, айта кетсеңиз дагы кыргыздын каада салттарынан сизге кайсыл каада салты жагат? Биздин эми Забир мырза айтып кетсек, ата бабадан калган каада салтыбыз бар экен. Кыргыз ошол каада салтыбызды барктап, ошонубузду кеңири жайылтып, ошо ата бабадан калган каада салтты колдоно билсек, кыргызбыз да. Биздин ата бабадан калган салттардын бардыгы эле жагат. Эч кандай терс жагы жок. Биздин каада салттар жаштарыбызга да кеңири жайылтышыбыз керек экен. Ата бабадан калган каада салтты билгенибизди, укканыбызды келерки жаштарга ошолорду үйрөтүп, келечек муунга ошолорду көбүрөөк көргөзүп айтып жүрсөк деген ниеттебиз. Кыргыздын салттары бардыгы эле жагат. Кыргыздын салтынан айланса болот эми. Биздин дагы жанагы өзү биз мусулман динине башчыбыз го. Ата-бабадан калган динибиз. Ошол динден дагы жогору биздин адеп, аклак, салттарыбыз бар экен. Ошолор менен дин менен катарлаш эле алып келишет. Ошол биз салттарды, нарктарды абдан баалап, барктап келатабыз. Алыс жакта болсок дагы ошону дайыма колдонууга аракет кылабыз. Ата-бабадан каада салтты таштабашыбыз керек. Туура айтасыз. Анткени ар бир адамды, ар бир элдин салты, наркы ошонусу менен улуттун ушундай бир баалуулугу ошондо жатат. Урматтуу көрөрмандар, айтайын дегеним, Америкада ушундай бир азыркы убактарда кыргыздардын ушундай бир ичара фонддору барбы, ал жөнүндө дагы айта кетсеңиз. Например, бирөөнүн башына бир иш түшүп калса, ушундай бир күндөрдө кандай жапа тырмак менен чогулуп, эл ушундай бири-бирине көмөк көрсөтөт? Кыргыз эли өзү айланса болот элден. Эл деген жакшы экен Забир. Анан өзгөчө биздин кыргыз калк жоош калктарга киребиз го. Бизде кыргыздарда андай агрессия жок. Алыс жакта деле өзүнүн оокатын өзү кылып. Анан керектүү учур болгондо кыргыздын башына мүшкүл иш түшүп калганда кыргыздар жакшы сапатыбыз бар экен. Бир муштумдай биригип, баягы абдан намыскөй, алыс жакта мекенди сүйгөн жаштар, элдерибиз уучубуз кур эмес экен. Ошол эле могу Баткен окуясы болгондо Америкадан абдан чоң колдоону көрдүм да. Элдер ушу бир муштумдай биригип, кыз кишилер, эжелер, агалар, карындар, инилерден бери тикеден тик туруп жүгүрүп келип, чөнтөгүндө акыркы $50, $100 болсо ошону да кошуп, ушундай ынтымагыбыз жамандыкта, жакшылыкта абдан бааланат экен. Биздин элдин ошо жакшы сапаттары ушул жагынан бааласак болот экен Забир. Ушул бир муштумга биригип, элдин колдоосу, элдин биримдиги абдан жакшы. Кыргыз элдин ушул жакшы сапаты ушул жагын баалап калдым мен. Өзгөчө алыс жакта мекенден алыс жүргөн элдер абдан ушул мекенге болгон көз карашы, патриоттуулугу алыс жактан билинет экен. Мекенди барктайлы, баалайлы, кыргыз элибиз өссүн, өнсүн деген эле ар бир кыргыз жаранынын ниети ошол. Америкада жүргөндөрдүн көпчүлүгү мен менен кошулат. Көптөрү менен маектешип сүйлөшүп калсак деле ошол тилектер ошол кыргыз элибиздин. Сонун, абдан сонун. Айта кетсеңиз, ушул өзүңүздүн өмүрүңүздө эмнени каалап, бирок ошол максатка, ошол ишти жасай элексиз? Ошондой бир өзүңүздүн ички ойлоруңуз барбы? Каалаган максаттар көп болду Замир. Жаш кезибизде эми ар кандай каалоо тилектер болот экен. Эң башында мен өзү механик, инженер болом деп. Ал кезде Союз убагы эле
мектепти бүткөн кезибиз Бишкектеги политехникалык институтта окуп өтүп калдым. Ал эми ал убакта политехнический институтта ушундай бир жакшы окугандар ошондой өтсө керек эле ал убакта. Ал кезде күчтүү вуздардын бири эле политехникалык институт. Кийин биз окуп бүтөөрдө Кыргыз техникалык университети деп аталып калды, аты өзгөрүп. Анан максатым ошол механик инженер болом деген ниетим бар эле. Жаш кезде максат кылчу элем ушу чоң заводдордо иштейм, ошол азиздикти өздөштүрөм деп. Анан Кудайдын буйруганы экен, бүт өлкөбүздүн баягы союз бузулуп кетти, өлкөлөр ар ким эгемендүүлүк алып өздөрүнчө болуп калды. Кыргызстанда завод фабрикалар өзүн көргөндөй азайды, жок болуп кетсек да, жок болуп кетти десек да болот, көп чоң заводдор бар эле. Анан максаттарым эми ал максаттарым иш жүзүнө ашкан жок. Адам экенбиз, пенде экенбиз. Ойлогон ойду кыстаган турмуш. Ойлогон ойду кыстаган турмуш деген экен. Анан турмуштун мыйзамына баш ийип, кайсы иш келсе дагы аткарганга туура келет экен. Азыр эми ушу алыска Америкага келип, башында 1-2 жыл стройкада иштедик элек. Андан кийин могу трак деп коебуз, чоң машина айдап, ал кесипти аркаладык. Анын акыры үзүрүн көрүп атабыз эми. Өзүмдүн компаниямда 15-20 трак бар. Компаниянын менеджери болуп жана балам жардамдашып жүрөт, уулум, Илим деген уулум. Өзүм болсо шопур болуп, анан балама кеңешчи болуп, балам экөөбүз ошол азыраак чакан бизнесибизди алып барып, ишибиз жүрүшүп атат, Кудайга шүгүр. Абдан жакшы. Айта кетсеңиз, ошол бир Кыргызстанда жашап жүргөнүңүздө ушундай бир Америкага келем деген сизде ой болгон беле негизи мындай жаш болгоңузда? Андай оюм жок эле Самир. Мен Америка десе бала чагымда биз Союз убагында чоңоюп калдык да төрөлүп. Ал кезде газеталар болот эле. Газеталарга Америка капиталисттик мамлекет, жашоолор начар, капиталисттерде идеология башкача деп бизге башкача түшүнүк менен айтат эле да. Анан көрсө Америка бизден көп жыл алдыга кетип калыптыр. Капиталисттик мамлекет. Бирок алдыга кетти. Алдыга кетиптир. Капиталисттик мамлекеттердин көз караштары башкача экен, булардын системасы башкача экен, мамлекеттик түзүлүш. Булар бизден көп алдыга кетип калыптыр. Биз баягы Союз убагында мына коммунизмге жетебиз деп жүрүп, көп нерседен артта калганыбыз сезилип турат. Анан Америкага келем деген менин оюмда жок эле. Ал кезде ойлочу элем ошо Союз СССРдин убагында айткан сөзгө караганда, Америка бизден артта калган мамлекет деген көз карашта элек да. Анан кийин Америка менен ушул жерде аралашып, ушулардын иштерин, ушулардын системасын көргөндөн кийин анан менин көзүм жетти. Америка бизден кыйла жыл алдыга кетип калган экен. Экономикасы алдыга өскөн экен. Элинин көз караштары башкача экен деп. Анан биздин эми жана эле айтып кетпедикпи? Биз эмнеден алдыдабыз? Кыргыздын салтынан, наркынан айланса болот. Ушу ата бабадан калган каада салтыбыз, наркыбыз менен даңктансак болот экен. Могу экономикалык жактан, мамлекеттин түзүлүшү, система жагынан Америка кыйла жылга алдыга озуп кетти бизде. Ошону байкадым мен. Жакшы, туура айтасыз. Анткени азыр дүйнөдөгү эң өнүккөн мамлекеттердин бири Америка болуп калды. Негизи бирден бир эң ушундай бир экономикасы күчтүү мамлекет. Анан айтайын дегеним азыр эми Кыргызстанда көптөгөн мекендештерибиз Америкага келсе экен деп эки көзү төрт болуп жүргөн убагы. Ошол мекендештерибизге кандай совет бере элеңиз? Америкага келсе Замир, Америка чоң мамлекет. Келем деп каалагандар келсе келип атышат, мүмкүнчүлүктөр да болуп атты. Мына былтыр мурдагы жылдар эле могу Мексика мамлекети аркылуу көптөгөн мекендештер келди. Анан капиталисттик түзүлүш өзү
ишке болгон мамиле Кыргызстандагыдай эмес экен. Өзү бизде кыргыздарды айтып калат го Замир. Кыргыз жалкообуз, кыргыз иштебейт деп. Ошол стереотипти Америкага келгенде көрдүм. Кыргыз эмгекчил калып экен. Кыргызга жумуш ордун түзүп берип, жумушка болгон кызыгуусун арттырсаң, Кыргыздан иштерман жигиттер жок экен. Мына азыр эле биз трак айдайбыз. Ошо биздин жигиттердин тракты айдап жумушка болгон көз карашы эң биринчи орунда жумушум бар. Ошол ишимен калбашым керек, ошол жумушту аткарышым керек деп абдан алдыга эмгектенип жүргөн, так жүргөн жигиттерибиз, кыздарыбыз абдан көп. Кыргыз эч кандай жалкоо эмес, кыргыз эмгекчил калып экен. Кыргызга эң башкысы эле ошол жумуш ордун түзүп берип, жакшы шарт болсо, иштен качпаган, эмгекчил калып экенибизди Америкага келгенде далилдеп атышат биздин кыз жигиттер. Даже биздин аксакалдар да бар, 60-70ке таяп калган. Ошо аксакалдар келип деле иштеп эмгегинин үзүрүн көрүп аткан жарандарыбыз көп. Америкага биринчи келгенде ошо башыңыздан өткөн бир кызыктуу окуялардан айтып бересизби? Бир убактарда эми жаңы келгенде түшүнөбүз баардыгыбыз эле, что англисчебиз анча жок. Андай бир эсте калган бир күлкүлүү окуялар болсо айта кетсеңиз. Күлкүлүү окуялар эми көп эле Замир. Мына мындайда бир эсте калганынчы эстеп туруп. Эсте калганы ушундай учур болгондо баягы эсиңе түшпөй калат да көпчүлүк. Эмейде баягы айтасың, анан күлкүлүү окуялар, турмушта болгон нерселер көп эле болот. Келгенде эми кызыктуу окуялар болуп жүрдү. Бир байка бар эле. Бизде Медер деген. Өзү Кеминден болчу эле, өзү Кыргызстанда жүрөт. Бизден 5-6 жаш улуу эле. Ошол аксакал. Ошол трейнге түшүп калдык илгери. Америкага. То есть мындай жеткенде поездге. Поездга, электричкага. Анан жаңы келген кезибиз Нью-Йорк шаарына. Шаар чоң да. Анан англисче да билбейт. Ошол байке бир күлдүрдү эле. Бир күнү эле трейнде келатсам дейт. Бир аял кишини бул жакта адамдар абдан бири-бирине аяр мамиле кылат да. Баары күлүп учурашат, тааныса, тааныбаса дагы бири-бирин түртүп алса, сразу excuse me, I am sorry деп кечирим сурайт, бири-бирине абдан сылык мамиле кылышат. Анан ошол Меден деген байка айтып берди да. Бир аял кишинин бутун басып алдым дейт. Басып алып, I am sorry деп айтам деп, thank you деп айттым деп. Ошол байке күлдүрүп келди эле. Анан байке ал бутун басып алып рахмат деп айтканың туура эмес го деп үйдөн абдан бир күлдүк элек. Ошондой кыскача баягы күлкүлүү окуялар болуп турат. Эми айтып отурса турмушта көп. Туура айтасыз. Анткени Америкада өзүңүздөр билгендей, урматтуу бекендештер, элдин баардыгы эле окшош экен да. Бул I'm sorry дегенде айтам деп отуруп, thank you деген ушундай терс чыгат экен да. Булчу кыргыз ушундай кенде адашып ушундай күлмүстүү окуялар болуп турат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, болуп тургандай. Эми мен ойлойм, кыргыздын салт санаасы боюнча сүйлөштүк окшойт. Америкада жайылтуу боюнча ошол жөнүндө да кандай дагы жумуштар алдыда болот. Ошол жөнүндө да бир эки ооз сөз айта кетсеңиз. Жумуштар Замир алдыда пландар жөнүндө. Алдыда пландар жана айтып өтпөдүмбү? Жылыга штаттар аралык ынтымак оюндары спартакиадасы болуп турат. Ал биздин ушу жалпы Америкада мекендештер Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүк күнүнө карата деп бүт кыргыздар чогулуп ынтымак спартакиадасын өткөрөбүз. Ал жерге ушу баардык Америкада штаттардан 3000-4000ге жакын адам чогулуп, баарынын башы биригип ошол жерде 12-14 спорттун түрү боюнча мелдештер өтөт. Абдан ар кайсы штатта кыргыздар бири-бири менен таанышат, абдан маек алышат, өздөрүнүн иштери менен тажрыйба алмашышат. Анан келерки биздин жакында боло турган мааракебиз Нью-Йорк штаты менен Пенсильвания штатынын ортосунда жанагы кыргыз КТРК тарабынан
Сагын Ниязалиева деген эженин проектиси бар, Сармерден деген. Ошол Сармерден өткөргөн табыз 14 апрелде Нью-Йорк шаарында болот. Биздин Нью-Йорктун жигиттери менен Филадельфия шаарынын кыз келиндери ортосунда Сармерден өткөргөн табыз. Ал дагы элдердин чоң колдоосу менен өтөт. Биздин кыргыз элинин ынтымагы ошол жерде да билинип, ошол жерде дагы биздин каада салтыбызды көрөт деген ниеттемин. Андан кийинки Нью-Йорк штатынын планы боюнча 18-19 майда Ордо Федерациясынын 3-чү чемпионатын өткөргөн табыз. Ал жерге ушу Американын бардык штаттарынан кыргыздын командалары келет, кыргыздын аксакалдарыбыз келет, урматтуу эжелерибиз келет. Ошол Ордо оюну боюнча кыргыздын салттуу оюндарын жайылтуу, келечек муундарга терең көргөзүп, өткөрүп, үйрөтүү боюнча ошол пландарыбыз ошол. Ал Ордо Федерациясынын 3-чү чемпионатына ушул эле могул жана алдында айтып отур эдим да. United Snacks деген компаниябыз, Марат деген Патталов деген имибиз башында турат. Алар жылыга бизге Нью-Йорк штатына колдоо көргөзүп келет. Быйыл дагы ошо улуттук Ордо оюнунун 3-чү чемпионатына колдоо көргөзөбүз деп турат. Биз абдан кубанычтуу болуп турабыз. Генеральный спонсор. Генеральный спонсор болуп буюрса. Абдан сонун. Мындай жигиттер менен биз дайыма сыймыктанышыбыз керек. Туура айтасыз. Урматтуу угармандар, өзүңүздөр билгендей, өзүңүздөргө айтып өткөндөй, бүгүн кыргыз диаспорасынын Нью-Йорк шаарындагы өкүлү Рыскул мырза биз менен конокто. Өзүңүздөргө дагы бир аз кайталап өтөйүн. Эми мен ойлойм, маегибиздин аягын бүгүн ушун менен жыйынтыктасак, анда кыргыз элине болгон каалоолоруңузду айта кетсеңиз. Чоң рахмат ушундай мүмкүнчүлүк бергениңерге. Алыс жакта жүрөбүз, мекенибизден алыс, кыргыз элибизге мына буюрса мамлекетибиз аз-аздан өнүгүү жолуна түшүп келатат. Акыры мына мамлекетибизде болуп аткан өзгөрүүлөргө биз да түз көз караштабыз. Мына криминалдарды жок кылып атат, Кумтөр деген чоң проектини мамлекетке алып атышат. Мамлекет аз-аздан Бутуна туруп келатат. Биз абдан кубанычтабыз. Алыс жакта мекендештердин дагы баягы эки көзү төрт. Ушу биздин кыргыз мамлекетибиз ушу Америка мамлекетиндей болуп өнүгүп өссө экен. Ушул Америка мамлекетинин жакшы жактары кыргыз элине да жайылтса экен деген биздин тилек ниетибиз. Эми кыргыз элиме кааларым, элибизде тынчтык болсун. Эң башкысы. Эл журт аман эсен болсун. Кыргыз мамлекетибиз ата бабадан калган белек экен бизге. Ошону барктап, баалайлы, мамлекетибизди бекем сактайлы, мамлекетибиз элибиз менен жалпы өнүккөн мамлекеттердин катарында болуп, эл журт аман эсен тынч болсун. Келечек муундар жакшы салымдарын кошуп, кыргыз эли өнүп өсүп, элибизде, мекенибизде тынчтык өкүм сүрсүн. Рахмат, Рыскул мырза. Ушинтип келип, алтындай убактыңыздарды бөлүп, ушундай маек бергениңиз үчүн сизге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздин үй бүлөңүзгө, ошондой эле бүт иштериңизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Мен ойлойм, ушу менен бүгүнкү кыялымдагы Америка берүүсү жана Кыргыз Республикасынын Нью-Йорк шаарындагы кыргыздардын диаспоранын өкүлү сиздер менен Рыскул мырза болду. Урматтуу угармандар, бүгүн ушуну менен биз программабызды аягына чыгарабыз. Бар болуңуздар, баарыңызга ийгилик, жакшы күндөрдү көрүшөлү.